Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendештер, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мейрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Аллахым капырлыктан, жакырлыктан, кабырдын азабынан, дозоктун отунан, жашоо менен өлүмдүн фитналарынан, даджалдын фитнасынан сактасын Алла Таала. Тугандар, Алла Субханаху ва Таала өтө мейримдүү, чексиз райымдуу, боорукер, өзүнүн Алла Таала райымы менен акыркы динди ислам кылган. Буга чейин канча дин келсе, бардыгын жараксыздыкка чыгарган. Акыркы китеби Кур'ан-ы Карим. Кур'ан Алла Субханаху ва Тааланын улуу китеби. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга түшүргөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жазганды дагы, окуганды дагы билбечү. Кийин Алла Таала анан айтты: биз окуганды үйрөтөбүз, биз түшүндүргөндү үйрөтөбүз, илимди биз үйрөтөбүз. Эгерде пайгамбарыбыз жазганды, окуганды билгенде, анда Меккеде мушриктер башка адамдарга табылбай калмак. Бул өзүнүн тарабынан токуду. Мурунку китептерден жана ушундай баракчалардан, ушулардан илим алды. Ошону айтып атат деп. Ушундай болбош үчүн Алла Таалам өзү илим берип, өзү тарбия кылып, өзү бардыгын. Албетте Алла Субханаху ва Таала боорукер, пайгамбарыбызга улуу жоопкерчилик берди. Бүткүл адам заттын хидаятын мойнуна жүктөдү, ошолордун баарынын ыйманын мойнуна жүктөдү. Кур'ан-ы Каримди кандай түшүрүлгөн болсо, чечмелеп, жеткирүүнү мойнуна жүктөдү. Бардык адам затка пайгамбар болуп келди да. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала кул я юханнас, айт, мындай деп айт: эй адамдар, инни расулуллахи илейкум жамиа, мен силердин баарыңарга Алланын тарабынан жиберилген пайгамбармын деп. Мурунку пайгамбарлар я кауми, о коомум деп эле келген. Бирок пайгамбарыбыз бүткүл ааламга. Андыктан тугандар, Алла Субханаху ва Таала эртеги кыямат күнү эсеп китепти пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген динине жараша алат. Пайгамбарыбыз алып келген Алла Тааланын тарабынан жол жоболордун стандарты бар, ошого салат. Мүнөздү дагы, амалды дагы, этикат, ишенимди дагы бардыктан. Пайгамбарыбыз үлгү, биз бардыгынан ээрчили, окшошойлу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды. Мынакей Кур'ан-ы Карим, Алла Таалам тирүү мужиза бизге калтырды. Пайгамбарыбыздын тирүү мужизасы Кур'ан. Ыйык кереметтүү Кур'ан. Кур'ан-ы Каримде 114 сүрө, ошонун эң алгачкы сүрөсү сура Фатиха, Фатиха сүрөсү. Өткөнкү сабактарда сиздерге айтканбыз: Ихдинас сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим, гойрил магдуби алейхим валаддаллин. Я Алла, бизди туура жолго жолдогун. Сен өзүң сыйлаган, өзүң урматтаган, өзүң белек тартуулаган ыймандын белеги, бактылуулуктун белеги, ошол адамдар, пайгамбарлар, улуу заттар, асыл заттар, пайгамбарлардын аркасынан ээрчиген, алардын ушу эң алгач ыйман келтирген сыддыктар, салихин, түз жүргөн аулиялар, ошолордун жолуна бизди да салгын, бизди ушундай улуу жолдон коргалтырбагын деген Алла Тааладан тилек дагы, пата дагы. Ихдинас сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим, гойрил магдуби алейхим валаддаллин дегенбиз. Мынакей Алла Тааланын ачуусу түшкөн дөрдөн башка, адашкандардан башка. Алланын ачуусу түшкөндөр ким? Жөөттөр. Алла Тааланын туура жолунан адашкандар ким? Христиандар. Ошол жолго бизди сала көрбө, ал жолдон бизди сактай көр деген тилек. Мынакей гойрил магдуби алейхим валаддаллин фихи и'ланун гадаб мин Аллахи Таала ала ман инхарафа ан далика сиратал мустаким.
Sırat-ı mustaqimden çettep ketken adamga Allah Taala'nın tarafından açusunun jariyası. Gayril mağdub dep kim sırat-ı mustaqimden çettep kete turgan bolsa, tüz jolgo paygambar alıp kelgen görsetken jolgo түшпөсө, oşogo Allah Taala'nın açusu. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın gıcırı gelet eken, narazıçılığı bolat eken, karı düşöt eken. Oşunu gadap dep aytılınat. Adame rida, ziddi rida, razıçılık bolboyt aga. Razıçılıktın orun narazıçılığı bolat Allah Taala. Demek sırat-ı mustaqimden түшпөй, oşogo jolgo түшпөй, başka jolgo түшkөн bolsa. Wa i'lanu hukmihi aleyhim bil-dalal an tariqil hudal al-mustaqim. Tüz hidayat yolundan adaştı degenge mınaki ökümün jariyası. Bul Kur'an-ı Kerim'de jalpı kapırlarga Allah Taala mınday deydi. Walakin man sharaha bil kufr sadran fa aleyhim gadabun min Allahi ve lehum azabun azim. Kimdin emi kökürögü kapırlıkka açılgan bolsa ne kılsın em? Allah'ın gazabı aga, karı açusu aga. Jana alarga çoğun azap var dep koydu Allah Taala. İnnellezine keferu ve saddu an sabilillah kad dallu dalalan ba'ida. Kimde kim Allah'a kapırlık kılıp jaratkan Allah Taalaga işenbey, jana Allah Taala'nın jolundan tuğra ak jakşılıkka çakırgan jolundan toskolдук kılıp tursa, ana bular kad dallu dalalan ba'ida, öte uzak adaşkanlar bular. Öte katı adaşkanlar bular. Uşul iki ulu ayatta Allah Subhanahu wa Ta'ala tuğra joldan adaşkan, özleri uşu hakikatты ukpay, nafsi kalolorunun kulu bolgan, gözleri hakikatты görбөй körü bolgan, sokuru bolgan, akıldары alıngan, kulakları dülöy bolgan hakikatты ukpay. Muna uşular tuğralu Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi'nde tabarakta وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Erteye kıyamet günü bular armanda aytışat eken. Emne dep? لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ Kap uşularda uğup koyup da, uqqanыбызda, же akılыбызды tuğra iştetkenibizde bugün dozoktun turgunlarından bolboyt elek. Dozokko kүйө turganlardan bolboyt elek. Dozokko azaptala turganlardan ma kunna fi ashabis sa'ir bolboyt elek deytken da. Alımlar aytat. İkili nerseni aytты berdi. Birincisi uq. İkincisi akılını жүргүз. Mınday degeni birincisi uq josa akılını жүргүз. Özün күчтүү bolsaң bilimin mujtahid. Maşallah, mına Abu Hanifa rahmetullahi aleyh. Buların akıldары. İmam Malik rahimahullah. İmam Şafii, İmam Ahmed rahimahullah. Jana ulu adamlar, sahabalar. Эгерде анчалык илимиң, акылың жок бу, анда угуп кой да аркасынан бизге окшоп ээрчип жүрө бер имамдарды. Мына Абу Ханифанын аркасынан ээрчип жүрсөк, Кудай кааласа. О киши Куран, хадисти, машалла, сиздерге биздер талкандай кылып чайнап берип койду. Мына бул аяттын мааниси мындай, бул аят менен кичине карама каршыдай көрүнгөнү менен бунун чечилүүсү мындай, бул хадистин жообу мындай, бул хадис мычан түшкөн, буну кийин түшкөн, буну алдын түшкөн, жана башка иншалла. Кандай болгон чакта дагы Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимде жөөттөргө өзгөчө ачуусу жана алардын адашуусу боюнча айтат. Кул, Алла Таала айтат, кул хал унаббиукум би шарри мин залика масубатан индаллах ман ла'анаху Аллах ва гадиба алейхи ва жа'ала минхум қирадата вал ханазир ва абада тагут улайка шарран макана ва даллу ан саваис сабил. Мен сіздерге хабар берейін Аллахның алдында. Bundan дағы жаман нәрсеге Алла Таала кимге наалат кылган болсо, кимге ачуусу келген болсо, жөөттөрдө айтат. Аларды Алла Тааладан кээ-бирлерин чочко кылып койду. Кээ-бирлерин Алла Таала маймыл кылып салды дейт. Алла Субханаху ва Таала тоң моюндук кыла бергенде Алланын жазасы ахиретте ал бар эле нерсе. Бирок бу дүйнөдө деле буларды адам деп айтканга ылайыктуу эмес. İçki dünyası dağı hayvan jırtkıç bolup kaldı. Эми сырткы dünyası деле ошондой болуп калса экен. Деп Алла Субханаху ва Таала эмне кылып койду буларды? Маймылга. Алла Субханаху ва Таала эмне кылды? Чочкого айлантырып койду. Экөө тең келип атат. Кырада вал ханазир бул маймылдар жана чочколор дейт да. Себеп булар пайгамбарларды какшатышты. Пайгамбарларды ушундай тажатышты.
пайгамбарлардыга куулук кылып, алдап, кээ бир учурларда ошо пайгамбарларды өлтүргөнгө чейин, жакшылыкка чакырган, жамааттан кайтарган, ошо пайгамбарлардын аркасынан ээрчиген адамдарды өлтүргүчтү булар. Кур'анда айтат буну. Яхтунунал анбия бигайри хак. Бул Алла субхана ва таала. Жөн эмес булчу. Ошондуктан булар болсо куулук кылгандыктан Алла таала буларга ушундай наказание берген да. Ошундай бу дүйнөдө эле, бирок 3 күн турган экен. Бири-бирин таанышат эле дейт. Илап 3 күндөн кийин баары кырылып калган. Куну кирадатан хасиин. Будьте подлыми обезьянами дейт. Мындайча айтканда, хор маймылга айлангыла деген буйрук келгенде, маймылга айланып калган да. Адамдар. Бардыгын бири-бирин тааныйт эле, тиги кошуна, тиги дос, классташ деп. Кандай классташ болсо керек аякта деп ошо отурду. Кандай болбосун кимдер? Тааныйт эле бири-бирин, илап арга жок. 3 күндөн кийин кырылып калган. Бирок алардын насылы жүргөн эмес. То есть баягы бу Дарвиндин эмеси, бул жерде теориясы жүрбөйт. Мүмкүн Дарвинде ушуга окшогон бир нерсеге илешип калса керек да, жимпин кулакка тээп койсо керек да. Мынакей деп, мына Куранда бар экен, булар чочкого айланган, маймылга айланган бар да. Адам маймылга айланып калган бар да. Бирок маймыл адамга айланган жок, Дарвин ушул жерде баш тебей калган да. Ал мынандай деп айтыш керек эле. Адам тоң моюндук кылып, адамдар. Алла Тааланын каары түшкөндө адам маймылга айланып калганы бар. Ушуну ачыктап коюшубуз керек да. Адам маймылга айланганы бар. Маймыл адамга айланганы жок эне. Ушул жерден Дарвин адашып калды да. Ошол учурда машалла биздин алымдардан бирөө болуптур да. Дарвин ака андай эмес деп коюш керек эле. Бул жерде мынандай маймыл адамга айланбайт. Адам маймылга айланган. Ката окуп алган окшойсуз. Bundan кайтыңыз дегенде көп адамдар адашпайт эле да. Бирок ошонун принцибин, идеясын, кармалып канча адамдар адашып кетти. Биз маймылдан жаралыппыз деп бир канча доор сүрдү го. Кандай дедиң? Окутуп мектептерде канча адамды маңкурт кылды го. Бүгүн эми аракет кылып атат, такыр болбой атат эми. Кантип болсун эми ал? Асыр. Түлкү кыямат күнгө чейин түлкү. Эшек кыямат күнгө чейин эшек. Макулбу? Эшек эч качан ат болбойт. Ат эч качан эшек болбойт. Жо. Ток. Бардык Алла субхана ва тааланын жаратканы. Андай болбойт, мүмкүн эмес. Кудайга шүгүр ата бабаларыбыз инсан болуп келген, кимде ким ата бабаларыбыз маймыл десе, аларга деле жол ачык. Аларга талашкандын кереги жок бизге. Биздики алхамдулилля сыймыктана турган инсандар келген. Мейли, кандай болбосун Алла Таала буларга жалпысынан ушундай сокку берип атат. Христиандар боюнча эмне деди? Мындай деди: "Кул я ахлал китаб, ла таглу фи диникум." Китеп ээлери, диниңерде силер аша чаба бербегиле. İsa'nı Kuday devegile. İsa'nı Kuday'dın balası devegile. Bul Maryam menen İsa ulu zatlar, taza zatlar. Kuday'dın bendeleri. Kuday'dın bendeleri bular. Sizler jegендейлери bular jeyt. Kadimkideyler. Jokton bar bolgon. Ata-eneleri var. Maryam enebizin ata-enesi var. İsa paygambardın go atası yok, enesi var. Adam atabыздын atası деле, enesi деле жок. Бұл деген Алланың баласы деген Алла таза зат, улуу зат Алла Таала. Бала карманудан таза зат Алла Таала. Кажети жок балага. Эртеге кыямат күнү Алла субханаху ва таала айтат Алла Таала. İsa. Maryam. Силер айткылачы. Силер өлгөнүңөрдөн кийин мага сыйынгыла деп адамдарга айттыңар беле dedi. Алла, бул кандай деген? İsa пайгамбар антип айткан эмес, Алла билет. Maryam enebиз айткан эмес, Алла билет. Бирок эмне үчүн бүткүл адамзатка угузуп коёюн ушулардын тили менен. Анан бул айтат да, Алла биз мындай деген эмеспиз, лайыктуу да эмеспиз. Кантип ушинтип айтайлы? Ушу биздин артыбыздан ушулар ушу бизди Кудай деп эме кылып алды депчи. Түшүктүбү? Алла субхана ва таала Куранда түшүрүп койду. Аша чаппагыла. Аша чаппагыла. Мушриктер айтат эле ошо. Карап периштелер Кудайдын кыздары деп. Жөөттөр айтат эле, Узайр ибнулла, Узайр деген пайгамбар, Кудайдын баласы дейт. Христиандар айтат эле, İsa ибнулла, İsa Алла Тааланын баласы деп.
Subhanahu wa ta'ala, Allah Taala aruu zat. Kızlardan, baldardan, Allah'ın kızı da yok, balası da yok. Ata-enesi de yok. Lam yalid ve lam yulad. Ata-ene de, bala çaka da yok. Tuğulgan da emes, tudurgan da emes Allah Taala. Mına bularga uşunday dep aytып atат. Sizler андай kılbagılar deydi. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا. Adaşkan kavimdin nafsilerin kalosunun arkasından erçibeyle sizlerden burada ötken. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Alar bolsa köptügen adamları adaştırıştı. Özleri de toora jola adaştı depçi. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh Adi ibn Hatim radıyallahu anhudan rivayet keltirgeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "El-mağdub aleyhim el-yahud ve-dallun an-nasara." Biz Fatiha'da gayril mağdubi aleyhim atpayız mı? Gayr degen başka degen söz. Mağdubi aleyhim degen bunun manisi cöğüttör degen. Dallin bunun manisi Hristiyanlar degen, Nasaralar. Gayr degeni ya Allah şu cöğüttör. Cöğüttörge sen açun karın düşkün bizdi alardın joluna sala görübö. Hristiyanlar ya Allah bular kanday toora joldan adaşkan bizdi alardın joluna sala görübö degen tilegi buna. İmam Ahmad Musnadında, İbn Hibban Sahihinde jana başkalar aytat. Bu jerdegi emne üçün adaştı, emne üçün bular Allah'ın karına kalıştı, Allah'ın azabına, Allah'ın narazıçılığına duşar oluştu. Ne üçün? Li'annahum arafu tariqal haq. Ankeni bular hakikat yolun bilişken ele. Bilet ele bular. Walakin lam ya'tarifu. Biroq moynunu almadı da bularçı. Bilip durup moynunu almadı. Bal in harafu. Bular ne kıldı? Joldan tayıp kıyşa içti. Fa inna kutubahum at-Tawrat vel İncil. Allah'ın kitapları Tawrat, İncil. Kudaydan özü negizgi nuskası Allah Taala'dan düşkön. Burmalagandары hem özünün ordunda. Keyin bular anan özlerinin nafsisine, kalosuna jaraşa karap durup, şeytandın jardamı menen kalaganda Kudayдын kitebine özlerinin oyların girgizip, kalan jakpaganın, nafsilerine jakpaganın alıp taştap, burmalap taştaşkanda. Oşonda dağı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dın hakikatlılığı, akırkı peygamber ekeni, çınığı peygamber ekeni, bardık peygamberlerden peygamber ekeni, düşkön boyunca açık daliller Tavrat'ta da İncil'de de toltura. Bardık aytılıngan bu. Onlar bardığında aytılıngan. Ellezine yettebi'unar rasulen nebiyyel ummi. Onlar kimdir? Peygamber, elçi, ummi ve erçigenler. Ellezî yecidûnehu maktuban indahum. Alar olsa Peygamberimizni жазылган tavat özlerinin aldığında fit Tavrat, Tavrat'ta jana İncil'de. Peygamberimiz Subhanallah uşunçalık Peygamberimizin özlerinin kitaplarında dağıçı atların arı beri alıp jok kılıp yürse de dağı deli Allah Taala uşunday kudretli zat eken kaldırıp koyganda. Uşu günge çeyin tabulat da. Uşu günge çeyin tabulat. Allah ne dep? Ya'muruhum bil ma'ruf. Peygamberimiz alardı jakşılıkka çakırat. Ve yanhahum anil munkar. Jamantan kaytarat. Ve yuhillu lahumut tayyibat. Adal, pakiza, taza nerselerde adal kılat alarga. Ve yuharrimu aleyhumul khaba'is. Jana alarga ıplas nerselerde aram kılat. Ve yadau anhum israhum vel aglal allati kanat aleyhim. Alardın boynunda or şeriatlar var ile, or hükümler var ile. Oşlardan barını alıp taştaydı. Buna Muhammed Resulullah alıp gelgen şeriatı şunday meyrimli şeriat. Giyin Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimize iman keltirgen jana jalpı Arap, Ajam bardığın koşup durup fellezine amanu bihi. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a iman keltirgenler ve azzaruhu ve nasaruhu tazim etkenler, jardan bergenler ve taba'un nurellezî enzele ma'ahu unzile ma'ahu. Jana alar al menen birge düşkön Kur'an-ı Kerimge ittiba erçigenler ulaika humul muflihun. Uşlar iyilik tavuçular dep Allah Taala aytып atat da. Muhammedur Resulullah keyin Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların sıfatın Tavrat'ta da, İncil'de de, sahabalarda aytılgan eken. Peygamberimiz emas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Peygamberimiz menen koşo mehnat kılgan, Peygamberimize iman keltirgen
сахабалар дагы айтылган. Мухаммадур Расулуллах валладина мааху ашидда алал куффар рухама байнахум. Мухаммад Аллахның элчиси, ал менен биргеликте иман келтиргендер. Капырларга катуу, өз ара райымдуу, тарахым руккаан суджадан. Сен аларды көрөсүн, рүку кылган абалдарында, сажда кылган абалдарында, мындайча айтканда намаз окуган мусулмандар, алхамдулилlah, пайгамбарыбыздын сахабалары эң өзгөчө сыпаттары рүку кылышат экен. Эң өзгөчө сыпаттары сажда кылышат экен. Ябтагуна фадлан миналлахи ва ридвана. Алар Алла Тааланын тарабынан айкөлдүүлүк жана ыраазычылыгын издешет экен. Башка бизге эч нерсе мактоонун кереги жок. Алланы мактаганы керек. Башка бирөөңдүн ыраазычылыгын кереги жок. Алланын ыраазычылыгы керек. Иннама нут'имукум ливажхилла ла нуриду минкум жазаан вала шукура. Биз курсаңарды тойгозсок, силерге пайда берсек, кайрымдуулук кылсак, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Силерден биз эч кандай акысын дагы, рахматын дагы талап кылбайбыз, сурабайбыз дейт. Ушуну Алла Таала булардын сыпаттарын Кур'ан-ы Каримде сахабаларды мактап зикир кылган да. Жөнөкөй эмес. Симахум фи вужухим мин асар суджуд. Алардын белгилери, сажда кылган себелеринен, пешенелеринен белгилери чыгып турат. Нурлары чыгып турат. Сажда кылгандын таасирлери чыгып турат дейт. Мин асар суджуд фи вужухихим, жүздөрүндө. Масалахум фи Таурат ва масалахум фил Инжил. Алардын мисалдары Тауратта дагы, Инжилде дагы айтылган бардыгы айтылган. Демек, гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Алла Таала бизди өзүнүн ачуусу түшкөн амалдарына жараша Алла Таала наразычылыгы түшкөн, каары түшкөн жөөттөрдүн жолуна салбасын. Ошондой эле Алла Таала наразычы түшүп адашкандардын жолуна салбасын деп. Гадаб зидду риза. Ачуулук дегени бул наразычылык деген сөз экен да. Ва муктадахул асахт вал интиқам. Бунун талабы Алла наразы болсо бир айтышы мүмкүн да. Эмне болуптур деп. Токто, Алла наразы болсо, Алланын каары жана өч алуусу бар. Жөндөн жөн эле эмес ал. Өзү негизи долал, мындайча айтканда, адашуу деген сөз бар го, халак деген мааниде келеткен да. Ола даллин деп атпайбызбы? Адашкандардын. Демек, чын-чынына келгенде мында сөздүктө жок болгон деп айтылат экен да. Халак болуп, уничтож. Мынандай жок болуп кеткен айткан да. Кур'ан-ы Каримде буну мындай дейт. Ва қалу аида далална фил ард а инна ла фи халқин жадид деген аят бар да. Алар айтышат экен, эмне биз жер бетинде жок болуп кетсек, кайрадан жаңыдан тирилебизби дегенчи. Мына ушул жерде далална адашсак, бул адашуу, далалат деп адашуу болгон менен сөздүктө халакат деген мааниде, жок болуп кетүү дегенде. Бунда деген ида халакна ва митна, биз жок болуп өлүп кетсек, эмне кайрадан жаңыдан тирилебизби деп, алар кайрадан тирилүүнү четке каккан сөзүн Кур'ан-ы Каримде Алла Таала далал деп айткан да. Бул бир. Экинчиси ва адалла а'малахум дейт. Кур'анда да ушундай сөздөр бар. Демек, адаштырды өздөрүнүн амалдары да, мындай которсокчу. Бирок жок, бул жерде адаштырды деген маани кетпейт. Өздөрүнүн амалдарын жок кылды деген сөз. Ахлакаха ва атлафаха деген сөз. Амалдарын, кылган жакшы иштердин бардыгын купурлуктун себебинен жок кылышты деген сөз. Шариятта болсо, динибизде далал деген сөздүн мааниси эмне экен? Акыйкат жолдон кайтуу, акыйкат жолдон чыгып кетүү жана батыл, туура эмес жолго түшүп алууну, ушуну адашуу деп айтат. Чын жолдон тайып, макулбу, жалган жолго түшкөндөрдү шариятта далал деп айтат. Вал хакку хуал мусил. Муси иля саади ва саламата фи дунья вал ахира. Акыйкатчы бул тугандар бактылуулукка, амандыкка, дүйнөнүн да ахиретке ошого жеткирет да. Ал эми батыл бул болсо муси иля халак ва иля шаqa дунья вал ахира, дүйнө ахиреттин бактысыздыгына, жок болууга жеткирет экен. Батыл дегени мынакей. Акыйкатсыздык, жалган. Эми бул карап коюңуздар. Фал хакку хуа ма лаху хакыйкатун вужудия. Акыйкат бар го, акыйкат менен батылды түшүндүрүп атат, хак менен батылды түшүндүрүп атат, чындык менен жалганды түшүндүрүп атат.
Бул чындык, акыйкат деген бул чынында бул вujуду бар да. Мисал айтканда мындай. Дарыядан суу агып атат. Бул бар нерсе да. Адам чаңкады, отурду, жатты, суу ичип алды. Бул акыйкат. Эми күн ысыкта билесизби? Узактан карасаңыз суудай болуп көрүнөт го, мираж деп коебу. Мираж деп коебу. Мындай болуп сууга окшош көрүнөт да, көбүнчө чөлдөчү. Суу окшойт деп барсаң жок да. Нарырактан турат. Дагы барсаң дагы эле жок да. Ушуну батыл деп коет. Анын акыйкаты жок деген сөз. Сизге сууга окшоп көрүнө бергени менен батылдын бардыгы сизге мына бактылуулук деп көзүңүздү алдап көрсөтө берет. Ал көзү боемочулук, жакын барсаң эчтеке жок. Аны алданып калбайлы. Анан көрөк арыктан сууга эле иче берели тасалар, чөлдө издеп жүрбөй. Кандай дедиңиз? Мына аалымдарыбыз кандай мисал берген, хак менен батылдычы. Гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Бул жерде Алла Тааланын күбөлүгү. Кандай? Ким иман келтирсе, Алла субханаху ва таала аларды түз жолго салат. Жана Алла Тааланын күбөлүгү аларга ыраазычылык, хидаят дагы берилет. Себеп дегенде гайрил магдуб валахумур риза. Анеми ким Алла Тааланын сыраты мустакимге түшпөсө, наразычылыгы ага болот деген сөз. Кур'ан-ы Кариминде Бакара сүрөсү бүтүп, Фатиха сүрөсү бүтүп, Бакара сүрөсү башталганда улаика ала худан мин раббихим ва улаика хумул муфлихун деп момундардын зикирин кылган. Мына ушулар өз роббулардын тарабынан келген жолдомолорду бекем ошо жолдо жүрүшөт, хидаятта, жана ушулар ийгилик табуучулар депчи. Демек тугандар, булар хидаят Алла Таалам жолдомо берген. Ушул жерде жүрүшөт. Булар адашуучулар эмес. Ошондуктан булар ийгиликке жетүүчүлөр, кутулуучулар. Булар ачууга кабыл болгондор да эмес. Булар максатына жеткен. Алла субханаху ва таала ябтагуна фадлан мин Аллахи ва ридвана. Маниси код афлаху. Булар бактылуу, түбөлүккө бактылуу. Ва налу ридаллах таала, Алланын ыраазычылыгына жеткендер. Жана дүйнө ахирет менен ийгилик тапкандар. Тугандар, Алла субханаху ва таала кимди кааласа ушу сыраты мустакимге салат деген. Биз аябай көп шүгүр кылышыбыз керек экен да. Ушу жолго салып койгонуна, укканыбызга, айтканыбызга, ушу жолдо жүргөнүбүзгө эң улуу неемат экен да. Канча деген бай, канча дегендер, эмне дегендер гана өткөн жок бул жолго түшпөй. Мынакей, бүгүн мамлекетибиздин абалы, кыжаалатчылыктары баарыбыздын алдыбызда ачык айкын. Ушундай учурда Кур'ан хадистин жарыктыгы менен, нуру менен жолдомо көрсөтүү милдеттүү болуп эсептелинет. Bunday сыноолор Алла Тааланын тарабынан далайы келген. Кыямат күнгө чейин дагы далайы келет. Будан коркунучтуулары келет дагы. Өзү сыноо дүйнө бул. Бул дүйнө сыноонун казаны. Дүйнөгө келген сөз ошол казандын ичинде болот. Чыгып кеткенге чейин. Ошон үчүн иншалла карап, Алла Тааладан Хазрет Умар разыйаллаху анхунун дооруна айтпадыбы? Сиз сыноонун эшигисиз, коркпоңуз, сиздин дооруңузда сыноо жок деп. Хузайфа разыйаллаху анхудан сыноо тууралуу сурагандачы, фитна жөнүндө сураганда айткан, сиз фитнаны жаап турасыз деди. Сиз эшик, дарбаза жаап турасыз, өтө албайт. Пайгамбар Умар разыйаллаху анху айткан сураганда, толкундай болуп келген фитналар боюнча сурап атам деген. Себеп дегенде фитнанын эки мааниси бар да. Фитна боюнча сураганда, ал фитна мындай күнөө сыноого менен алар кечирилип турат. Кандай кечирилип турат? Жакшы иштерди кылып койсо, аркасы кечириле берет да. Ана Хазрет Умар айткан, мен ал жөнүндө сурабай эле турам деген. Пайгамбарыбыз сырдаш экенин билет эле да. Ошон үчүн айтканда, мында толкундай болуп, улуу толкундай болуп келген сыноолор сурап атам дегенде, сиз кыжалатпай эле коюңуз, ал менен эмне ишиңиз бар? Сиздин дооруңузда болбойт, сиз эшиксиз го деген да. Анан Хазрет Умар разыйаллаху анху эми эгерде фитнанын эшиги болсо, эшик деген ачылат, жабылат да. Туурабы? Эшик ачылабы деген. Эми ачылат деген.
Açылат деген, эшикти açылат деген. Fitnanın eşiği açılат деген söz да. Hazreti Umar radhiyallahu anh мындай деп сураган. Эшик кандай açылат? Өзүнүн табигый ушу жол менен эле мындай эле açылабы же сындырылып açылабы дегенде, сындырылып açылат деген. Ошондо Hazreti Umar айткан, андай болсо кыямат күнгө чейин жабылбайт деген да. Бүтөлбөйт деген. Түшүндүңүзбү? Буну Hazreti Huzayfa түшүнүп атат, Умар түшүнүп атат, башка эч ким түшүнбөй эле турат. Эмне жөнүндө кеп кетип атат. Сындырылат деген Hazreti Umar шейит болот дегенге ишарат. Жөнөкөй ажал менен өлбөйт. Бул Hazreti Umar дүйнөдөн өтсө, фитнанын эшиги ачылат. Ачылат. Болду эми. Бирок ошону Hazreti Umar разыяллаху анху ушундай деп суроо берип атат. Жөнөкөй эле ачылабы же сындырылып ачылабы деп атат. Ал тиги жооп берип атат, сындырылып ачылат. Hazreti Umar түшүндү, что мен жөнөкөй өлүм келбейт, мага шейиттик келет экен. Имамчылык намаз окуп атканда аркасынан бир мажуси отпарас келип туруп канжарла берген да. Канжарла берген. Ошо кыскасы айтканда, мына фитна ошодон бери кыямат күнгө чейин туугандар алып бүтпөйт ал. Ошо фитнадан сактанганга Алла Тааладан илтижа, жалдырап, жалбырап, я Алла, алсызмын. Иманымды эптеп, саламат, амандыкта алып кетип калайын ушу дүйнөдө. Берген иманыңды тартып алба, бекем кыл. Өзүңдөн узак кылбай жакын кыл деген тилек бизден бар. Фатиха сүрөсүнүн керемет укмуш. Бир азына токтой кетели. Абу Хурайра разыяллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Касамту сала байни ва байна абди нисфайн." Алла Таала айтып атат хадиси кудусиде: "Мен намазды өзүм менен бендемдин ортосунан экиге бөлдүм." Фатиха сүрөнү Алла Таала намаз деп айткан. Фатиха сүрөнү эмне деп айткан? Намаз деп айткан. Бул аты аябай көп. Кудай кааласа аттарга келебиз. Фатиха сүрөнүн аттарына. Бирок Алла Таала бул жерде эмне деген? Намаз деп айтты. Ушу хадисте. Мен мындайча айтканда, Фатиха сүрөнү өзүм менен бендемдин ортосунда экиге бөлгөмүн дейт. Бендем алхамдулиллахи роббил аламин дейт. Ушинткендер Алла Таала айтат экен. Кээ бир риваяттарда мындай бар да. Байхақидин риваятына фаида қалал абд бисмиллахир рахманир рахим. Бисмиллахир рахманир рахим десе, Алла айтат экен: "Дакарани абди." Бендем мени эстеди дейт экен. Алхамдулиллахи роббил аламинде бендем мага мактоо айтты дейт. Ар-рахманир рахимде асна алейя абди, бендем мага сана алкыш айтты дейт. Малики яумиддин дегениңизде маджадани абди, бендем мени улуулады, улуктады дейт экен. Ар бир аятка жооп берип атат. Бисмиллахир рахманир рахимге жооп берип атат. Дакарани абди, менин бендем мени эстеди депчи. Кандай кылып мени эстеди деп эле койду. Алла субханаху ва тааланын атын эстеген, улуу аттары менен, кудайлык бардыгын топтогон аттары менен, билгенибиз дагы, билбегенибиз дагы. Бардык бийик сыпаттары менен мынакей. Ушуга жооп берип атат Закарани абди деп. Бул Алла Тааланы эстей турган макамдын эң шарапаттуулугу. Алла өзү күбө берип атат мени эстеди деп. Фадкуруни адкуркум, мени эстегиле, мен да силерди эстеймин деген. Бул кандай деген чоң шарапат. Эстегиле мен көрөм да деп койсо, мисалы. Мындай да. Биз кайрылабыз падышага. Ал падыша уга укпайбы, анын өзүнүн иши. Суранабыз кабыл алуусуна. Кабыл алабы, албайбы, ал өзүнүн иши. Да бир нерсени да талап кылабыз. Жооп береби, жооп бербейби, анын өзүнүн иши. Бирок Алла Таала мейримдүүлүгү, валиллахил масалул а'ла, не дейт? Мен эстейм, мен силерди эстейм. Эстегиле, мен силерди эстейм. Алла Таала дайыма эле эстейт. Бирок биз эстесек, Алла Таала мейрими менен, райымы менен, разычылыгы менен, бейиши менен эстейт. Кечиримдүүлүгү менен, хидаяты менен, райымы менен эстейт. Алла Таала аны кандай. Экинчиси мауқифил хамид. Алхамдулиллахи роббил аламин. Мына. Демек Алланы эстегенде бисмиллахир рахманир рахим эң улуу эстей турган сөз экен. Так, алхамдулилlah, Аллага мактоо айткан түрлөрү көп, эң улуусу ушу макам экен. Алхамдулилlah депчи. Алхамдулилlah деп. Алхамдулилlah. Хамидани абди.
ат-таибун ал-абидун ал-хамидун деп. Калимат макамы тамжид дейді. Аллахның малики яумиддиндечи aqarra li abdi bil majd wa huwa sharaf al-a'zam bi izzati rububiyya wa siyadati al-uluhiyya. Qachon siz maliki yaumiddin deb atpaysizmi? Maliki yaumidдин Алланы улулап, қиямат күндің бадышасы. Бардық адамдың қылған жақшы ішіне, жаман ішіне, сөйлеген жақшы сөзіне, жаман сөзіне ақысын бере тұрған күндің бадышасы деп Алла Тааланы даңазалап, улулап Алла Тааланыға таазимин баян қылып атасыз. Бұл ушул иззати рубубия айтып атқаныңыз. Бұл өте мақам, улулықтың ең улу мақамы малики яумиддин екен да. Алла Таала улуқ деп, Алла Тааланы улулағанда, ушу ең улу мақам ушул екен. Улуу шан дейді екен. Ахлус сана вал majd ala вajh лейса камислихи шей. Махлуққа Алла Тааланың бірөсіне дағы оқшаш емес. Махлуқ тағы Аллаға оқшаш емес, Алла махлуққа оқшаш емес. Муслимның риуаятында ахлус сана вал majd деп келеді. Алла Таала өзі маджид, сөзі дағы маджид. Сөзі деген Құраны. Өзі Алла Таала маджид, улу, сөзі дағы улу, Құраны. Қаф вал Құр'анил маджид. Алла Таала айтып атады, қаф, ант, Құр'ан. Қандай Құр'анға? Улу Құр'анға. Құр'анул маджид. Бардық сөзден жоғары Алланың сөзі. Бардық сөздерден артық Алланың сөзі. Hadiste gelir ve inne fadle kalamillahi taala ala sairil kalam ka fadlillahi taala ala halqihi. Allah Taala'nın sözü bardық mahlukların sözüne qaraganda artıqçılıq özü menen mahlukka qaraganda artıqçılıqтай дейді. Демек Құр'ан ол тамаша сөз емес екен, бұл Алланың сөзі екен. Алла махлукка қандай артық болса, Құр'ан Алланың сөзі махлуктың сөзіне ошондай артық дейді. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkanladı. Allah Taala'nın arş, bunda da zul arşil macid, macidi, macidu iki kıraatten var. Qanday olup olsun? Ulu arştın iyisi. Tak. Je olsa ikincisi zul arşil macid degen emi ulu arştın iyisi dep aytып turgan bolsak da arş anda ulu oldu. Je olsa arştın ulu iyisi Allah subhanahu wa taala oldu. Екеуінде тең айтылған қырағаттарда да келген. Инна батша раббика ла шадид. Роббыңдың қармағаны қатуу. Алла Таалам өте айкөл. Бірақ айкөлдігін біз күнөөгө иштете бербейлі. Айкөлдігін біз өзүбүз алдап, шайтанның азғырусына кирип күнөөлөрдү кыла бербейлі. Токтотойлу, азайтайлы, кайтайлы. Күнөөлөр баары бир эртеби, кечпи, бул бизге жакшылык алып келбейт бул нерсе. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'de kulçulduktu moynunga aluu var. Jana ibadatка layıktуу Allah dep tanaluu var. Elan abd ve iqrar bi qiyam. Mındaça aytkanda bendenin jariyası var. Moynuna alıp men moynumdagı mildetlerдин бардыгын буйруктарды аткарамын деген жоопкерчилик бар. İyyâke na'budu'da ne var eкен? Ya Allah, sana gana ibadat kılabыз деген manisi ушул. Туғандар, бұл дүйнө жоопкерчиликтин дүйнөсү. Biz geldik uşu dünyaga жоопкерчиликтерди аткаруу үчүн келдик. Мойнубузда жоопкерчилик бар. Жөн эле келген жокпуз. Алла менен болгон жоопкерчилигибиз бар. Ата-эне менен, бала-чакан менен, бүткүл адамзат менен мойнубузда сөзсүз жоопкерчиликтер бар. Укуктар бар. Вот ошолорду аткарыш үчүн келгенбиз. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ деп açık ele aytıp koydu. İnsan menen jindi Allah Taala özünün kulçulduğuna demek Allah Subhanahu wa Taala özünün ibadatına жоопкерчиликтерди аткарганга үчүн гана жараткан. Эми бенде ушул жоопкерчиликтерди аткарууда, Allah Taalага кулчулдук кылууда, буйруктарды аткарууда робусуна өтө муктаж да. Жардамына өтө муктаж. Allah Taala'nın koldoosuna öte muhtaç. Ve iyyâke nestaîn dep ya Allah jardamды senen gana surayбыз. Dep uşu mengen. Demek ihlasta ve iyyâke nestaîn kançalık suray alsak, oşonçoluk ve iyyâke na'budun bolot tuğandar. Allah Taala'nın jardamına jaraşa ibadatda. Uşunday ele bul biri-birine uşunday baylanışkan ibadatga jaraşa Allah'ın jardamı. Biroq Allah'ın tawfiqi dagı al işul
Алла субхана канча товфиq берсе, ошого жараша жардам. Андан кийин Ихдина сирата мустақим сирата аллазина ан'амта алейхим гайр мағдуби алейхим валаддаллин деп айтатканыбыз, ушинтип айтканда Алла Таала айткан: "Хада ли абди ва ли абди ма саал." Ушул мен бендем үчүн суранып атканын түз жолду сурап атабы, болду беремин. Каардуу жолдон пана тилеп атабы, андан сактаймын. Адашкан жолдон пана тилеп атабы, андан мен сактайм. Бендем эмнени сураса, ошол аткарылат. Аллаху акбар. Кандай деген бул керемет сөз. Хадиси Кудусиде айтат, демек бул жер мауқифул истихда, Алла Тааладан хидаят талап кылуу деген жай болуп эсептелинет. Я ибади куллукум даллун илля ман хадайтуху фастахдуни ахдикум. Эй бенделерим, силердин баарыңар адашкансыңар. Бирок кимге мен хидаят берсем, ошондон башка. Андыктан менен хидаят талап кылгыла, мен силерге хидаят беремин деген да. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма хидаят сурап турайлы. Акырында Алла субханаху ва тааладан талап кылууда жакшылыктын, сыйдын жолун ачуу жана сактануудан биз айтып атабыз го мына бул. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин депчи. Я Алла, ушу жөөттөрдүн, христиандардын ишенимдеринен бизди сактай көр. Алардын этикат, акыйдаларынан сактай көр. Алардын амалдарынан, кылыктарынан бизди сактай көр. Ошон үчүн бул жердеги амалдарынан, акыйдаларынан, аквал сөздөрүнөн, ахлак, ахвалдарынан, баардынан сенин ачууң келген, алар адашкан, ушулардан бизди сактай көр деген дуа. Демек ушул баардыгын намазда Фатиха сүрөсүндө эске алып кой. Үстүртөн болсун эске алып коелу. Терең киргенде да алхамдулилlah Фатиха сүрөсүн бир жумада бир тафсирин окуп турушубуз керек. Себеп дегенде биз бир күндө 5 маал намаз окуйбуз. Фарзын эле айтканда, сүннөт, нафилдерди кошуп жүрсөк билбейм канча жол окуйбуз. Бирок үстүртөн мааниси биздин мээбизде, жүрөгүбүздө орноп турсун. Бир жумада бир жолу буну кичине тафсиринде эмне деген мазмунду мен Алла Тааладан сурап атам. Эмне деп мен Алла менен сүйлөшүп атам. Эмне деген мен буйруктарды аткарып атам. Бунун ичиндеги жолдомолор, насааттар, буйруктар, ушулардын баардыгын бир жумада бир окуп коюш керек. Аллахым баарыбызга товфиq берсин. Эми сүннөт боюнча туугандар Фатиха сүрөсүн окуп бүткөндөн кийин амин деп айтуусу. Бул сүннөт. Ошон үчүн айтат да, «Валаддаллин» дегенден кийин сразу амин дебегиле. Эмне үчүн? Бул Курандан экен деп окшошуп калбасын. Бул Куран эмес. Ошон үчүн кичине аз-маз коюп туруп, анан кийин 1-2 секунд. Даллин дедиңизби? Амин. Амин деген сөз истажиб, кабыл кыл деген сөз. Истажиб деген. Бул кабыл кыл деген сөз. Бул дуа. Некене ушу тилектердин бардыгын мен сурандым, я Алла, эми амин кабыл кылып кой. Ушул ишке ашсын деген сөз. Ушул ишке ашсын деген тилегим. Арманым дагы, максатым дагы ушул. Амин деген. Экөө терсе, амин десе дагы болот, амин десе дагы болот. Жакшы билип алайлы. Бул сүннөт. Чозуп айтуу, амин деп чозуп айтуу. Пайгамбарыбыз айткан, чозуп айткыла деген. Амин мескен да, амин кен. Бул бир. Экинчиден, алымдар мазхабтардын ортосунда үндү чыгарып айтуу менен ичинен айтуунун ортосунда талаш бар. Сүннөттүгүндө талаш жок. Бирок үндү чыгарып айтабызбы же ичибизден айтабызбы? Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, ичиңерден айтканыңар бул жакшыраак дейт. Жогорураак дейт. Туурараак дейт. Тигинисин туура эмес деген жери жок. Түшүнүктүбү? Жаман деп айткан жери жок. Просто ал жакшы, бул жакшыраак. Мен сиздин адам жакшыраагын тандайт да. Я. Күрүч менен эт келип калса биринчи эт жейсиз го, Экөө тең эле жакшы эле. Я. Запорожец менен Мерседес келип калса экөө тең эле жакшы. Кайсын сынайдайсыз?
Мындай. Ошон үчүн ишe карап туруп, мына дуа боюнча Абу Ханифа рахматуллахи алейх Кур'анды кармангандагы бул амин, бул дуа, дуа тууралуу Алла Таала айтат, ичиңерден дуа кылгыла дейт. Не дейт? Уду роббакум тадарруа хуфья. Хуфья деген купья. Ичиңерден дуа кылгыла. Дуанын эрежеси Алла Таала айтканы. Пайгамбарлар ичинен дуа кыла деген. Алла Таала буйрук берди, бизге буйрук берди. Дуа кылгыла. Текеберленбей, үнүңөрдү кыйкырбай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, силер чакырып аткан Алла бар го, ал узак эмес, дүлөй эмес. Акырын ламин десең угат. Иш бүтөт биягынан. Депчи? Кыскасы айтканда Кур'анда Алла Таала айтып атат, дуанын максаты, адеби не кандай экен? Ичинен айтуу, купия айтуу. Албетте кээде биз мисалы үнүбүздү чыгарып айтып калабыз. Эмне үчүн? Үммөткө таалим бериш үчүн. Эмнени сураш керек? Кандай дуа кылыш керек? Атак негизи не только вала далинден кийин дайыма эле дуанын күчү ичинен дуа кылууда. Макулбу? Бирок кээде машалла үммөткө ушундай үнүбүздү ачык кылып дуа кылып коебуз. Ошолор да билсин Алла Тааладан эмнени сураш керек экен. Şu dünyanı ile soray verebi, ahirette hem soraş gerek mi? Meyin. Kanday olması amin dep buğa. Buğa dalil buna İmam Ahmad rahimahullah jana başkalar Vail ibn Hujr'dan radıyallahu anhu'dan alып kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gayril mağdubi aleyhim ve laddalin aytgandan keyin faqala amin yamud biha sautahu. Ünün uzartıp aytat ele. Mınday da men açık uşul жерде aytıp koyayım. Sarih, sahih. Hadis iliminde sahih деген бар. Sahih, достоверный деп коет. Андан кийин заиф деген бар. Недостоверный, же слабый деп коет. Так. Эми сарих деген бар. Сарих дегени маанисине далалат кылат, ачык айкын. Макулбу? Кээ бирлери маанисине ачык айкын далалат кылбайт. Бирок аминди үндү чыгарып айтуу боюнча сахих жана сарих жок. Кайерде сахих хадис болса, ал жерде ачык айтылган эмес, үнүңдү чыгар деп. Кайерде үнүңдү чыгар деп айткан болса, үнүңдү көтөрүп айт деп айткан болса, ал сахих эмес. Түшүндүрө алдымбы? Демек, эгерде карап турсак, сахих да болуш керек. Сарих, ачык айкын дагы маанисине далалат кыла турган болуш керек. Мындай жок. Ошон үчүн кандай болбосун, буну өтө эле талаш кылып эле, сенин намазың болбойт, менин намазым болот, кыйкырыш керек, ичинде айтыш керек деп талашкан орунсуз. Ачык айтып коеюн. Бул жерде имамдарыбыз аулавия, мындайча айтканда кайсынысы аула, кайсынысы жогору, кайсынысы абзел, ошо боюнча эле талашкан. Атак имам Шафии да башка имамдар дагы алар деле айтат, ичинен айтса деле дурус, сыртынан айтса жакшыраак дейт. Үн чыгарып айтса. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, не дейт? Ичинен айткан амин деген эмне экени? Бул жакшыраак. Сыртынан айтса деле андайга мисалы ал бир шариятты бузуп, же намаз бузула турган, же жаман иш кылган жок ал. Afzel uşulda. Makul mu? Так. Yemi. Nasai'de yok. Muslim, Abu Davud, Nasai şerifte Abu Musa Aş'ari radıyallahu anh'a rivayet kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İza qara'a yani al-imam imam gayril mağdubi aleyhim ve laddallin deseçi faqulu amin." Aytkan. Amin dep aytkıla degen. İmamды ugatабыз. Şam namazda, Kuptan namazda, Bağımdat namazda Makulu, bul ne dedi? Valaddallin dedi. Biz 200 ne deşimiz gerek? Amin deşimiz gerek. Oşunda ne olur? Yucibkumullahu Teala. Allah kabul kılat dedi. Ne dedi? Allah Teala duanardı yani yestacibu duaakum. Allah duanardı kabul kılat dedi. İmam Navavi rahmetullahi aleyhi aytat hada hazzun azimun ala ta'min feyataakkad ihtimam bihi. Бұл эми аминге туғандар өтө чоң үлүш. Амин деп айтсаң эле Алла силердин дуаңарды кабыл кылып атса, демек буга көңүл буруш керек. Бекапар болбой, имам валаддалин дегенде амин деш керек. Так. Эми Абу Хурайра радıyallahu anhuдан риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида амманал имам фа аммину." Качан имам амин дегенде силер дагы амин дегиле. Фа иннаху ман вафаqa ta'aminu ta'aminal malaika gufira lahu ma taqaddama min dambi. Анткени кимдин амин дегени
периштелердин амине дал келип кала турган болсо, анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилип кетет дейт. Демек, туугандар, валаддалин дегенден кийинчи периштелер дагы амин дейт экен. Кимдер дагы амин дейт экен? Инсандар амин десеңер силердин пайдаңар үчүн, айтпасаңар деле биз айтабыз дейт периштелерчи. Алар да периштелер. Эми кимдин периштелери менен инсандын амин дал келип калса, мурунку күнөөлөр кечирилген дейт. Так, Бухари шарифте айтып атат: "Иза кала ахадукум амин ва калатул малаикату фис самаи амин." Качан силер амин дегениңерде, периштелер асманда амин дейт экен. Кимдин амини, алардын аминде дал келип калса, мурунку күнөөлөр барды кечирилет дейт. Аллаху акбар. Ва фи хада далил иқтидаул малаика бил имам. Ушул жерде биз түшүндүк. Имамга периштелер деле ыктыда кылат турбайбы? Алар да амин дейт деп атпайбы? Ушуда ачык алин далил, биз адамдар эле намаз окуп эткенбиз, аны дагы периштелер дагы ыктыда кылат экен. Ким, кайсы периштелер? Келгендерби? Кирамин катибин. Булар деле жаныбызда турат да. Бул жаныбызда турбайбы бул периштелерде? Алдыбызда, артыбызда периштелер бар. Мындан башка мечиттин өзүнүн периштелери бар. Ушул жерден аны айтат: "Ва куллама кана лимам атqa ва aqra иqtada bihi min al-malaikati akthar." Канчалык имам таквалуу болсо, канчалык имам жакшы кыраат менен амалга бекем болсо, ошончолук көп периштелер ыктыда кылат дейт. Периштелердин ыктыдасы имамдын таквалыгына жараша. Ошон үчүн имамыбыз эң таква болуш керек. İbni Marduya ve Abu Ya'la bi senedin ceyyid sahih sanat men Abu Hurayra'dan rivayet keltiret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İza qala al-imam gayril mağdubi aleyhim ve'd-dallin qala allazina khalfahu amin." Artında turganlar amin deydi. "Ve men lem yaqul amin kemisli racul gazama qawmin faqtara'u sihamahum ve lem yakhruj sahmahu." Mınday deydi da, эгерде кимде ким алдар имамга туруп амин деп айтпай койсо эмне болот? Анда бул чоң газатка катышып туруп, өзүнүн үлүшүн албай калгандай болот дейт. Өзүнүн үлүшүн, бул канча убаракерчилик. Газатка катышып эмне бардыгын алып анан кийин мага тийбей калса кандай? Ошондон бардыгы машаалла амин деп соопторду алып кетти, сага тийбей калса кандай? Амин айтышыбыз керек экен да. قال الحافظ منذري قيل هو اسم من اسماء الله تعالى. Кейбір алымдар айтқан екен, амин Алла Тааланын аттарынан bir ат деген екен. وقيل معناها, bunun manisi Allahümme estecib, josa au kadalika faf'al, au kadalika falyakun. Ya Allah kabul kıl, jo olsa uşunday kıl, jo olsa uşunday bolsun деген manide deydi de. İsim feil деп коет, эми бул атым эле бул араб лугатында бул өзү исим feil өзү исим болгон мен амин маанisi feildiki, yani istacib деп амр буйруктуку деген сөз да. Oldu го дейм, убакыт келип калды. Алла Таалам баарыбызды кабыл кылсын. Амин. Ажана кыргыздар омин деген кандай болот? Омин. Болот, жарайт. Жарай берет. Бул лахжа деп коет. Арабтарда деле лахжалар көп болгон да. Кур'ан-ы Карим түшкөндө, алар арабтардагы лахжа деп биз не деп коет аны лахжаны? Азыр. Диалектика. Кур'ан-ы Каримде ар кандай ошо 7 диалектика. Ошону ар кандай окушканда. Кырааты андан дагы ар уруулардын өзүнө. Бирок анан Курайшы эң ошол адабияттуу болгондуктан ошону калтырып калгандарынан жок кылышкан да. Болбосо неме кылган? Кичине эки бар экен, ошону бир жолу. Бүтпөйт экен да. Бирок мейли бир жерин айтып коеюн азыр. Бардык дуада амин дешилик туугандар кабыл болот ошо менен дейт. Мындай да. Абу Дауд шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары айтат, бир киши аябай дуа кылып аткан экен. Пайгамбарыбыз айттыр:
Ай, ушуну амин деп бүтүргүн. Анткени бул амин мөөр баскандай деген экен. Кат жаздыңбы, мөөр басып койдуңбу? Болду. Буну эч ким өзгөртө албайт. Буну эч ким бир оюн-поюн кылып уртпайт. Жок, бул серьезный. Бул амин, бул башкаларды киргизүүдөн тыюу салат. Өзүн кабыл болушулуга эътимад, ишенимди пайда кылат. Мөөрдүн ордундачы. Так, эми ушул жерде айтат да. Анан айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте бир түнү чыгып калдык эле дейт. Бир киши рожул кад алаха фил мас'ала аябай сурап аткан экен. Дуадачы. Пайгамбар фа вакафан набию ясмау минху, пайгамбарыбыз угуп токтоп калды. Эмне деп сурап атат? Анан пайгамбарыбыз айтты: "Аужаба ин хатам." Эгерде бул мөөр басса, кабыл болот деди. Андан кийин ошол киши бир киши айтты: "Факал рожул минал кавм би айи шайин яхтим." Эмне нерсе менен мөөр басыш керек деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Амин менен" деди. Не деди? Амин менен деди. Демек, ким мөөр бассам да амин менен бүтүрсө, анын дуасы сөзсүз кабыл болот деген сөз. Так. Дайлемиде Анас разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуду бисмиллахир рахманир рахим, кийин Фатиханы окуп, андан кийин амин деди. Лам ябqa фис сама малак муқарраб илля истагфар лаху. Асманда бир дагы Аллага жакын периште калбады, Алла Таала ошо истигфар кылган дейт. Кылбаган, то есть. Ким амин десе, бардыгы истигфар кылыптыр да ошого. Алладан кечирим сурап тур дейт. Ал-Аллама Минави рахматуллахи алейхи тафсиринде жазат: "Амин деген ямнау дуа мин фасадил хайба ва рад." Угуп алыңыз, өтө улуу сөз айтты. Амин деген сөзчү дуа кылдыңыз, дуаңыз бузулуп кетип, үмүтсүз болуп калуудан тосуп коет экен амин. Бул ушул амин дуаңызды бузбай сактап коет экен. Үмүтсүз өтүп башкадан. Эми амин деп дуа кылган менен жанын да карап туруңуз. Дуа кылуучу менен амин экөө тең дуада шериктеш. Мисалы, аксакал дуа кылып атса, баарыбыз амин деп турабыз, баарыбыз ушул эмнени сураса шериктешпиз да. Амин деп эле турсак болду, шерикпиз. Так. Буга кандай Икрима рахматуллахи алейхи айтат: "Кана Муса алейхиссалам яд'у ва ю'мин Харун алейхиссалам." Муса пайгамбар дуа кылат эле, Харун пайгамбар өзүнүн иниси ал амин деп турат эле. Так. Канан Алла Муса пайгамбар мындай деп дуа кылды: "Роббана тмис ала амвалихим ваштут ала кулубихим." Дуа кылып атат: "Я Алла, мына фиравундарга жазаңды бербесең болбойт." Бул болсо амин амин деп. Жыйынтыгында Алла субханаху ва таала айтат: "Код уджиба даъватукума", экөөңүн дуаң кабыл болду деп атат да. Болбосо бирөө эле дуа кылган. Ким дуа кылган? Муса пайгамбар эле дуа кылган. Харун пайгамбар не деп турган? Амин деп турган. Бирок ушу бардыгы сурап бүтүп, бул дуа кылып атат, бул амин деп турат. Бүткөндөн кийин Алла айтат: "Экөөңүн дуаң кабыл болду" деп атат да. Ушундан маалым болуп тургандар, ким дуа кылса, калганы амин деп турса, баарыбыздын дуабыз кабыл болот экен да. Түшүндү? Ошон үчүн марфу хадисте келет, Абу Хурайрадан дагы: "Ад-даи вал муаммин шарикани фил ажр." Дуа кылуучу менен амин деген экөө тең соопто шерик деген экен. Калгандарын буйрса, иншалла кийинки сабакта азыр кезекти суроо жооп кое берели.